Ден соолуктун башаты болгон спорттун каратэ-до түрү боюнча жаш өспүрүмдөрдүн арасында борбор карабыз Бишкек шаарында аттестациялоо жүрүп жаткан учуру. Каратэ-до менен талыкпай мээнет кылып тер төгүп машыгып келген жүздөгөн өспүрүм спортчулар аттестациядан өтүшүп, дагы бир деңгээлге жогорулашты. Мына ушул спортчуларыбыздын жүздөрүндө толкундануу менен бирге дагы да болсо алдыга карай умтулуу, көптөгөн ийгиликтерди багындырууга болгон терең ишенимди жана ошондой эле жүзүндөгү сүйүнүчтү байкоого болот. Кайсыл гана спорттун түрү болбосун, мыкты спортчунун аркасында сөзсүз түрдө машыктыруучусу турары анык. Спорттун чебери, кара курдун ээси, башкы машыктыруучусу Асылбек Пазылов иш-чара тууралуу айтып берди. Эми аттестацияда бул повышение квалификации дейт. Булардын эмеси өзүнүн деңгээлин текшеребиз да, көтөрүлүп. Мындайча айтканда кызыл поястар жашылдар көккө дегендей тапшырат да. Ошо бүгүнкү даярдык буюрса азыр жакшы эле. Аракет кылып атабыз. Бул эми каратэнин өнүгүп өссүн деген оюбузда эле максатыбыз. Балдардын даярдыгы буюрса жакшы. Бул куруларды алуу үчүн спортчуларыбыз кеминде канча убакыт машыгышы керек жана ошондой эле куржунунда медалдардын санына дагы каралабы? Бул эми мисалы ак пояс, сары пояста булардыкы бул как бы лояльно эме кылабыз, мамиле кылып коебуз буларга. Ошон үчүн 6 айдан кылабыз да. 6 ай жакшы ошону көнүп жасагачагында. Анан мисалы биринчи данга тапшырганда, бул кара курга тапшырганда почти 8 ай, 1 жылга чейин эме кылат. Бунда даярдыгынан зависит этет да. Өлкөбүздүн келечеги болгон жаштардын физикалык жактан өнүгүүсү менен бирге терс адаттардан оолак кармоого камсыздаган спорттун түрлөрүнүн өнүгүшүнө тилектешпиз. Жана ошондой эле бүгүнкү иш-чарага катышкан ар бир спортчу чоң ийгиликтерди багындырып, кыргыз байрагын далайга жербиретет деген терең ишеничибиз бар. Жайнагүл Абдурасулова, Шабдан Гүлжигетов, 5 канал Ак Чөлмөк программасы үчүн.